Assalamu alaikum, урматтуу биздин YouTube каналыбызды көрүүчү мекендештер, агалар, энелер, жалпы көрөрмандар. Бүгүн дагы сиздер менен ошол катарыбызда жүрүп эле элдин көйгөйүн бийликке жеткирип, чагылдырып, барын бардай, жогун жоктой көрсөтүп жүргөн журналистика талаасынан парламентке барып, дагы деле ошол жерден элдин көйгөйүн көтөрүп аткан бир депутат досубуз Эрулан Коколов деген жигитибиз бар. Ушул депутатыбыз кечегиде аябай бир Кыргызстандагы эң глобалдуу бир проблеманы көтөрдү. Мен ушул сөзүнө кошулам жана колдойм. И ошол видеосун дагы сиздер менен бөлүшөм азыр. Айтайын деген туугандар, тендер деген бир күйдүргөн нерседен жанагы фирмаларды мажбурлабайт тендерде. Бирок ошодон утушат дагы, тендер менен келип туруп, ошол акчаны алабыз деп туруп, ишти баштайт жакшы ниет менен. Акимдер келет, губернаторлор келет, айыл өкмөттөр келет, иши кыза ошолор менен келип туруп, ишти жакшы башташат. Аябай жакшы башташат. Дуалар менен башташат. Бүтүрүп салайлы, ушуну коюп салайлы, кыйратып берейли деп башташат да, аягында жарым жартылай ара жолдо ташташат дагы кетишип калат экен. Анан 200 метр наракка барып алып, мынча сом кошуп берсеңер, мынча миллион кошуп берсеңер, биз бүтүрөбүз деп, ошол бүтүрбөгөн объекттердин үстүнөн мындай калыстык кылбастан жанагы районго барып чай ичпей келген кыйнайт экен. Колунан эч нерсе келбеген айыл өкмөттөрдү сотмо-сот сүдүрөп жүрүп кыйнайт экен. Мына ошол маселени Эрулан Коколов парламентте айтты. Сапатсыз салынган мектептер, сапатсыз салынган жолдорду жанагы көзөмөлдөй турган органдар иш албастан жанагы фирмаларга таштап коюп, алар чала-чулпук бүтүрбөстөн элди кыйнап, жанагы кембагал бечара айыл өкмөттөрдү кыйнап жүрө берет экен туугандар. Мына ошол маселени көтөрдү дагы, ал айга чакырды эле ошол жерге барып, сапатсыз салынган мектепти да көрүп келди. Бул маселени парламенттен Акылбек Жапаровга бир тапшырма катары жүктөдү дагы. Эми мындан кийин ошол маселелерге Акылбек Жапаров өзү көзөмөлдөй турган болду туугандар. Урматтуу туугандар, ошол депутатыбыздын көтөргөн маселеси бүгүнкү күндө аябай орчундуу, аябай керектүү маселе. Чынында бул маселеге эч ким көңүл бурбай келген ушул күнгө чейин. Эми мындан кийин көңүл буруп, бир мыйзам иштей турган талаасына өттү туугандар. Эрулан Коколов депутат досубуздун өзү иликтеп барып ошол мектептерди көрсөтүп, жана ушул көйгөйдү жана фирмалар утуп алып туруп бүтүрбөстөн сапатсыз салынган мектептер, сапатсыз салынган больницалар, сапатсыз салынган жолдорду көтөргөн маселенин видеосун сиздерге коюп берейин. Биздин каналыбызга катталып, башка бир туугандар менен бөлүшүп, жакшы ой пикириңиздерди комментарийдан калтырсаңыздар, жакшы ой пикириңиздер жакшы жана ошо элибиздин көйгөйлөрү болсо комментарийдан калтырсаңыздар, биз дагы сиздерге калыс кызмат кылып, ошол бүтпөй аткан иштерди бийлигибизге жеткирип бергенге салымыбызды кошобуз. Анда видеого көңүл буруңуздар. Мен кечип атам, мен ушул жердин мойнума ушул жоопкерчиликти алып менен мен кечип атам да эмне катысында жазбайсыз? Биздин катысында жазбай, ошол жер собраниеде болгондо айтып. Местный кеңеште эле барып жатат. Чыксаңыз, ушундай проблема болуп атат, биз ушуну чечишибиз керек десеңиз, бирөө жардам берет элебиз го? Бишкектен келип атам го, мен деймде жумуш жокпу эмне? Кандай анын эмеси жумушу бар тиякты? Мына жумушу могул жерде бүтүрүш керек мону. Жөн эле бүтүп отур, ушул күнгө чейинче. Позитивда болуш керек да. Кандай позитивди айтып атасыз? Баке, бул жерде мектеп алынбай атат. Сизге дагы бир нерсе айтайынбы? Дагы бир нерсе айтайын. Могул кишилер көчөгүн иштей баштады дейт, мен келип аткандачы. Буга чейин могул жерде жумуш практически жүргөн жок дейт. Ошондой, ошондой. Мына элдер айтып атат, могул жерде элдер айтып атат. Мен көчөгүн Ошко учуп бергенде, могул жерде жумуш башталды деп мага чалышты дейт. Бул күнгө чейин неге мен келгенче сиз жакта туруп элесиз, бүтүп барчы? Бул сиз деле эмес. Бул любой жерде мен барган жерде мен сиздичи, мен сизди угам, азырчы. Мен сиздин эмне деп жооп береткениңизди билем, мен сиздин кандай шылтоолоруңуз бар экенин билем. Эмнеге айтайынбы? Анткени мен ушундай жерде эле жүрөм да. Ушундай жерде барсам эле ушундай болуп калды анан Бизде именно кече күнү деген булар турат. Келип иштеп баштагандардын. Мындай туугандар айтпачы, мага ошондой информация келди да. Көчөгүн жумуш иштеп атат биз билгенден.
Андай эртең деп бияка мектеп салып атасыңар да силер. Бул деген бирөөнүн үйү эмес да. Ошону обещание Квартирага чыгып тургула эми үйүңөр бүт атат да деген эмес да булчу. Силер бос органдар, силер биринчи ушундай гос объекттерди карашыңар керек да. Бул мага видеолор жөнөтүп атат, азыр аяка деле барабыз. Балдар мечитте окуп атат деп. Анан кантип силер ушул бүгүнкү чейин октябрга чейин күтүп отуруп да, анан азыр октябрда азыр муну 15 сутка берсеңер деле жетишпейт бул декабрга. бул быйыл бүтпөйт эми. Ошо быйыл бүтпөйт. Силердин Сөз айыңардан ачык. бүтпөйт. Кандай биздин ачык? Эми Силердин айыңардан бүтпөйт. Эгер силердин субподрядчиктерге өткөргөнгө возможностуңар бар болсо, эч жагы эле өткөрүшүңөр керек болчу. Бул байке жетишпейт ал. Немелер менен, сроктор менен өткөрүшүңөр керек болчу силердин. Амна азыр жүрөсүңөр, мына начальствоңар жок, мынакей, деме, иши көп экен начальствоңар. Мен Бишкектен келип атам го буяка. адамдын жүзү кыска экен. Эртең десе эртең ишенип, бүрсүгүн ишенип. Анан кийин убакыт ушуна келгенин билбей калдык. Акырында урушка бардык. Сиздин жашыңызды сыйлайм. Көчөдөн мен сизди алдыга өткөрөм, төргө отурсам, азыр биз жумуштабыз да. Эми мени укпоңуз. Силер негизи гос органдар ушуну контролировать эткенге иштеп жүрөсүңөр да. Силердин жумушуңар ушул да. Анан жанагы адам деген жылуу болот экен деген сөздөрдү аны үй бүлөдө колдонуңуз, досторуңуз менен колдонуңуз, биякта колдонгон болбойт анчы. Сиз ошол адам жылуу көрүнгөн үчүн азыр могул жерде балдар азыр неме мечитте дом культурада дейсиңерби? Дом культурада окуп жүрөт. Түшүнүп атасызбы? Азыр мисалы азыркыга чейин окушмак, бирок кышында буюрса кирип калмак да. Эгер сиз ишиңизди так аткарганда кышында балдар бияка кирип калмак. Эми сиз айтып атасыз, кышында балдар бияка кирбейт деп атасыз. Анткени бул жерде баарын эле көзүнө көрүнүп турат, бияка уже бүттүр болуп туруп экен. Бул кышында каяктагыс туруп экен. Мына азыр bir aydan keyin su kirет да бүтөт мө жумуштун баарын. Крышасын жапканга жетишсе жетишти, жетишпесе жок. Bir ayda dualın эле бүтпөйт мынча бала. Дуалын да бүтпөйт. Анан бул объект кайра замороженный болуп туруп кайра калат. Именно силердин айыңардан калат. Бул байкенин айынан эмес. Силердин айыңардан калат да. Контролирующий орган силерсиңер. Именно силер госоргандар контролировать этпеген үчүн бул мектеп бүтпөйт. Балдар кышында каякта окуйт. Айыл неме айыл өкмөтү гана. Ya, biz sonuçta bu. Kaç okuyup onlar içinde? 3 smen götürüyoruz erken 1. Oktober'dan. Ya. 3 smen götür. Yok ayakta okuyup. Mektepte mi? Ha bu mektepte 3 men götürüp mü? Ay anam kapanışıyla canağı. Azır kaç yenine 3 men götürüp yoksa? Az önce bana 3 smen götürünce zarılçılık yok mu? Yakta okuyanға mümkünçülük var. Ben videonu gördüm mü ayakta zarılçılık 8 yılda var bolçok şey. Bilesin. 3 men götürüp bak okutkanlar. Az bakar жылы okuyanға болады да. Ертең сонда 1. Oktober'dan başlап райондық білім беру. Егер жылы ол ayakta okukanға болот турган болсо мен биякта эмне кылып жүрөм анда? Жоқ, ертең суық түскенде аяққа окуйт деген тынчсыздан болду. Ошо ата-энелер биякта суук түшүп балдары зооруп болуп атат дегенден келдим да мен биякта. Ал суық биринчи маселе, экинчи маселе ал мечитпи? Аварийный состояние деген го любой малда жеткирип кетиши мүмкүн да. Анда эмне болот? А качество баракта. Жане булат. Кайсы? 18 арматура койгон. Бул жакка келди, дапат алып келди. Бул жерде эме арматура келгенде кийин көргөз. Мына барса да, сес кылган эмес да. До конца. Кепишти Жок, ошону айтам да. болуп коюшуну деп мен түшүндүрдүм. Түшүндүргөндөн кийин аны китап бар. Мен буларга айткам, биз бул кепичти эми урула баштаптыр да. Каттыңыз эле бул кирпичтерди. Каяктан алган кирпичтер. Bu yerde razı mı kötü de bu? Mınavı bir zavod. Bir zavodluk mınavı. Mınavı sen mi onu? Ya tatlı da. Bu kaç zavodun kirpiçi mi o? İki kirpiçli zavoddan alıngan. Ya bu kaç zavodun kirpiçi? Bu kaç zavodun kirpiçi? Ben hazır kaçta zavoddan kaçta gelgeni biliyor musun? Anne gülbez. Mınavı 19 teşik ne meneki? Mınavı 16'dan geldi. Bunlar dur Burak'tan. Ha? Burak mı? Nerede? Yok muğlan göğütemen varsanız mı kirpiçlerin? Muğlan kirpiçler çıkıyorsun. Muğlan kirpiçin göğütesinler ama. Muğlan kirpiçin böyle ne yazıyorken yok göğütesinler az kaç muğlan kirpiçin. Kaç çıkıyorsun? Bana alışın kirpiçlerin. Kaç çıkıyorsun kirpiçlerin bu? 16'da. Yanları yok. Mınavı yanları yok. Kaçadan turat mı bir kirpiç kaçadan? Ya. 8 yarım saat. 8 yarım sonunda var mı neler? Şot fakturası var mı? Çadırcık canında böyle. Var. Hayırdır? Algandan keyin bar da bunlar. Dışarıda o işte.
Ошто? Качан барасыз шаарга? Азыр бул жактан өткөндөн кийин барабыз. Анда шаарда жол калбай сиз менен чалыш. Муну немеден чектен өтө турчу. Эмнеге бир гос объекттерге келгенде мындай частный объекттерге барганда эле сон нерселер менен жасалып турган. Гос объекттерге келгенде эле ушундай бир мусор менен жасап коесуңар. Жок, суу болобу, эмне болот? Контейнерчида не болот да? Мындай кар болот да, ал контейнер алып да. Şöyle ben üşüdüm ne güle. Bizim belinin üstünde süreçme o konuları toplatıp durmasınlar mı? Annege masile yok. Жоқ, азыр эми муну тийип кел деп мен мисалы суук болот, классыңа суук болот, тийип кел деп талап кылган киши. Балдар формасына отурбайбы? Булар эмне формасына отурат? Мен форма кийбе деп, мисалы кийгиле деп талап койгон жок. Анне формасына кирип атасың? Üşü atasınlar da sizler. Ova. Cemdir palto bitti mi sezonu? Жакка чечип коюшкан. Bunu yağa gidip koştur verdim. İlbe bile sizlerge den sorup gerek. Aytıyan. Formanın yerine sancı olarak gitti de bilmem. Yiyip otururlar. Suğa tutasa deyin özünü de ziyan. Atayla de ziyan. Buna poldordan açık ekan. Yerden hava çıkıp da. Uçak kapatıp. Nere? Özür bunu yerden taş koş gerek mi? Bolga kokmaş oluyor. Erten birine şey olsun. Gerçekten bana özü okuyucular nereden tabii. Опять полгода. Немеш директорuna хатта десеңер. Ben söyle kolay. Жанагы кетсин да. Эми директорлер жолда тесилердин балдарына мындай жерде окутса кайсы коллега делби? Чека бияктачын ошо татап турган директор. Сасып кетти да. Чыгып кеткен. Аны тендер школалар, окуш балдар ишке тартып атат. Эмне формасын болот? Мындай кырдаалдар формасын атынан алып турган анан кийинчерээк мектепке киргенде дейсиң. Ишке жасалат? Iya. Qancha chiqasan? Non savata, zerman qasam. Non savata, eskava. 1 metr alayım seni. Ay өкмөт mo форманы атынан алып турган. Mo балдар немеге киргизecekti, мектепке киргизecekti. Андан кийин мектепке келгенден кийин анан кайра формасын киргизесиңер. Азыр формаларды атынан алып койгон. Зачем? Не мындай? Могу деди форманы не кереги бар? Анан кийин Ерлан баягы айткан жер мына кооптуу жер дегенде окуучуларга негизи мындай жер вообще болбойт да. Тосуп коюш керек. Анан эжекеси дагы бизге айтты. Баягы мугалим бир окуучу секириптир. Секирет да болот да. Эки кичи болбой секирийт. Суу келеби? Жагы суп yani. Hadi beşte oturun. Men sizge birleştir diyecek azır mı? Balдар başka yerlerde okutkан turbayбы? Ошо балдардын формасын токтотуп эле азыр. Biraz az bir oturun, kafelerine gelin. Жылуу эле кийимчегилер деп эле токтоп турган. Анын ичинен окуйт өткөсүнө майла жоктуктан болуп атасыңар анча. Анда мындай болот. Сиздики бүтүшпөй мындай болчу. Биз билбейбиз да бүтпөйбү. Азыр пока неизвестно сиз жакшы. Кандай болсо дагы, могу иш уланат, жанакы акты дейсизби? Жазгансыз да, предписание бар да. Ошол предписаниянын мага кат жүзүндө менин атыма жогорку кеңешке жазасыз, жөнөтөсүз копиясын все. Анан эгер подрядчик эгер бүтпөй калган малда, өзүнүн срогунда бүтпөй калганда, бүт мыйзамдын жоонун алдына тартылсын, бүт баарына. Жанагы айтып атпайсыңарбы, бул калып калат, анан кийин тиги сотко көп убакыт кетип калат, андай. Макул. Макул, итак эле балдар 3 менге окуйт экен. Итак эле кышы менен могу мектепке барат экен, макул. Бирок подрядчик мыйзамдын алдында бүт неме тартылсын. Сотко кетсин жумушу как положено. Бир объекти бүтүрүп койгондон кийин, ошо до конца жеткирип койгондон кийин сотко чейин баргандан кийин анан кийинки подрядчиктер ойлонуп коет. А сизге мен эми баягы ийгилигине кылайын, жешкенге аракет кылыңыз, анткени бул сиздин жоопкерчилигиңизде, башында өзүңүз алгансыз жоопкерчиликти, сизди эч ким кыйнаган эмес бул жерге. Сизди дагы
Hem жетишегиңизге ишенелди аракет кылабыз. Бирок эгер болбой кала турган болсо, анда мыйзамдын алдында жооп беребиз. Мыйзамдын алдында договорду кандай эгер бул кетпеген болсо, кандай ошонун алдына жооп беребиз. Ошондой жооп бересиз. Жақсы етсін, айналайын. Рахмат, өміріңі берсін, денсаулықта жүр. УКС, подрядчиктер, ушуларды карап койсоңор, биз биякта бюджеттерди чечип атабыз, бияктан бүт барыңга атабыз, силер ылдый жакка өткөрүп берип атасыңар, анычы. Эми бир мектепке бардым, салынып аткан мектепкечи. Гос объекти булар мусор менен эле салышат. Акылбек Үсөнбекович, барып көрсөңүз болот. Кирпичтери сынык, жанагы 3-чү, 4-чү сортто калган кирпичтер болот экен, кирпич саткан жерлердечи. Ошондойлор менен салып атат мектептердичи. Арматуралары болбойт. Мен Кыргызстанды кыдырып жүрөм, ошо мектептер боюнча кыдырам. Жолдор деле ошол эле да. Ошондой эле. Дагы бир маселе бар. Биз башында бая барып баштап ачып бергенде укмуш жумуш башталат экен дагы. Анан депутаттар кеткенде, министрлер кеткенде баягы жердин жүрүшү жайлайт да. Жайлап эч ким иштегиси келбейт ал жердечи. Анан кайра бирөө келаптыр, министрлер келаптыр, депутаттар келаптыр дегенде кайра шамдан иштеп кетишет да. Ошондо жаман болуп атат. Анан дагы булардын ортосунда талашкан акчасы бар экен, ал ачык эле нерсе да. Сен мага мынча процентин бермейинче, мен сага тигил жашаган ишиңе акчаңды бербейин дегендер болот экен. Ушул сыяктуу нерселер көп экен да, негизинен эле ушул гос объекттерди, жолдорду ушул нерселерди токтотконгочу. Ошол жеринен көбүрөөк контролго алып, ошол жактарын карап койсоңор да жакшы болот эле да. Анткени биз бияктан баарын чечип берип атабыз, бөлүп берип атабыз. Атакка барганда, мына Ошко Алайга көчөгүнө эле бардым. Мектеп 31 ноябрга чейин бүтүш керек болчу экен. Эми мага ачыгын эле айтышты, эми баягы подрядчик менен УКСтун ортосундагы баягы келишим түшүнүк болбой аткан үчүн мектеп калып калган да. Эми ошол мектеп бүтпөйт. Мен аны барып көрүп келдим. Биринчи этаж салынып бүтүптүр, экинчи этаж салына эле экен. Ал бүтпөйт декабрга чейинчи. Бүгүн буюрса мен видеого чыгат, Кайсы мектеп номер? Мен сизге анан кат жүзүндө айтып коеюн анда, кайсы мектепке азыр неме жок. Бүтө албай калды алчы, уже физически бүтө албайт да. Ошондой салынып аткан объекттерди контролго алып койсоңор жакшы болот эле. Рахмат.